Ассаламу алейкум, урматтуу эжейлер, агайлар, аталар, апалар, ини карындаштар, бир туугандар, урматтуу жетекчилер, балдарым, кыздарым. Мектебимне 11 жыл бою күндүз, кечке сабак окуп үйгө баргандан кийин үй тапшырмасын аткарат. Ошентип отуруп адам жана адис катары такшалар. Азыр бүтүп атабыз деп сүйүнбөгүлө. Мектептин турмушу бүткөн менен турмуштун мектеби эми башталат. Турмуштун мектеби менен мектептин турмушунун эки айырмасы бар. Мектептин турмушунда байкуш мугалим айта берет, аны уккан угат, укпаган укпайт. Бирөөнүн бир кулагынан кирет, кайра бир кулагынан чыгып кетет. Бирөөнүн бир кулагынан деле кирбей эле коет. Бирок турмуштун мектебинде турмуш өзү мугалим, ал аябайт. Барскан менен баш куурат, таяк менен такым куурат. Ушундай көтөрүп чабат, акылыңа келбесең, оңолбосоң, анын жазасы өтө катуу болот. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, жолуңар ачык болуш үчүн мугалимдериңердин батасын алып кеткиле. Эмне үчүн мугалим ыйык? Мен 11 класстарга айтып коеюн. Герой, баатыр деген ким? Ал Роналдо менен Месси эмес, Blackpink менен BTS ырчылар эмес. Жеңелер Кемал эмес, Сүмбүл эмес. Ким эле Хүрөм эмес. Баатыр деген мына эжекелер. Агайлар эмне себептен дегенде, машинанын күлүчүн балага жөн эле берип койсо болот, үйдүн күлүчүн жөн эле берип койсо болот, телефонду жөн эле берип койсо болот, акчаны, долларды жөн эле берип койсо болот, бирок билимди жөн бере албайт. Канча менет, канча нерв керек. Ким мугалимдерди сындаса, мугалимдерди айыптаса, Зататошду өзүңөр түшүндүрүп алгыла. Ондун законун, Пифагордун теоремасын өзүңөр түшүрүп көргүлөчү. Башында балам деп баштайсың, 5 мүнөттөн кийин балаң менен душман болосуң, башына бир коесуң, эшек экенсиң деп. Бирөөнүн баласына мээримин төгүп, үйүндө кайненеси кыйнаса, мектепке келгенде директор менен завуч кагазды сураса, сурабай коеюн десе, министрлик сурап атса, анан да баланы окутуш керек. Ар кандай претензиялар, депутаттар сындап атат. Ошого карабай, иштеп аткан, нойбай, чарчабай, менет кылып аткан мугалимдер силерге чоң рахмат. 5-чи мектеп жөнөкөй мектеп эмес, муну уят кылбагыла. Кыргыздын тили кор болгондо ушул мектеп сактап калган. Кыргыздын маданиятынын очогу болчу, ордосу болчу. Кыргыздын салтынын наркын сактаган бирден бир жай болчу. Ушуну уят кылбагыла. Тарых деген тарых, тамырыңар тереңде, ушундан бүтүп чыкканга өтө чоң сыймыктангыла. Балдарым, кыздарым, анан эжекелер, агайлар, буга чейин балдардын билимин сынасаңыздар, 11-ди бүткөндөн кийин адамгерчилик ыйманын сынайсыздар. Не себептен дегенде, буга чейин бөлүп келдиңер, 5 алар, 2 алар деп, 5 аларды жакшы көрдүңөр, бирок турмушта Кудай билет, кимден көбүрөөк сый көрөсүңөр. Жолдон жолукканда ким салам айтат, эжеге чай алып берейин деп ким айтат, ким туулган күн унутпай келет, ким белек бешкегин алып байрамдардан кабар алып турат, аны Кудай билет. Ошон үчүн 2 алар, 5 алар деп бөлбөңүздөр, Алла Таала билет кимден сый урмат көрөсүздөр. Балдарым, кыздарым, буга чейин математика, физика, химия, адабият, тарыхтан 5 алсаңар, эми адамгерчиликтен 5 алгыла. Эжекелерден кабар алып тургула. Ким көңүлүн оорутса, көңүлүн тазалап, кечирим сурап коюп кеткиле. Антпесиңер жолуңар ачылбайт. Жок дегенде алдыңан чыкканда саламдашып кой, колунан өп кой, бешиңе тийгизип кой, андан бир жериң кем болуп кетпейт. Мугалимди сыйлабасаң, эч качан сага илим жукпайт. Бир адам болгон экен, үйүндө отуруп да бутун бир жака сунбаптыр. Эмнеси десе, ошол жакта менин мугалим жашайт деген экен. Ошон үчүн ал аалым болгон экен, даражасы бийик болгон экен, укум тукумунун зобулосу зор болгон экен. Эми аягында бир сөз айтайын. Ушу балдарды кыйнай берет экенбиз да. Шоктонбо десең, бала шоктонбойт экен, бирок телефон карай берет экен. Телефон караба десең, телефон карабай коет экен, бирок уктай берет экен. Уктаба десең, уктабай кое берет экен, бирок бала кыздарга тийише берет экен. Бирден айтып отуруп, бала чарчайт экен, анан акырына барганда кайра шоктоно баштайт экен. Айланып жүрө берет экенбиз. Ошого бир ата-эне баласына аябай таасирдүү сөз айткан экен. Бир эле сөз. Ошол сөздөн кийин бала оңолгон экен. Кандай дебейсиздерби? Балам деген экен. Мен атаңмын да атаңмын. Сен уят боло турган, сен намыздана турган, сен бир уялып айтпай турган бир иш кылдыңбы дептир. Жок дептир. Бир сапатымды көрдүңбү дептир. Жок дептир. Эмесе сен да мен уят кылба деген экен. 11-чи класстар мектепти уят кылбагыла, ата-эне уят кылбагыла, мугалимдерди уят кылбагыла. Силердин сурагандарым ошол. Анан эжеке бир урок берсем болобу? Ок берейинби? Жузарып кеттиби? Бу депутатка микрофон тийбесин да. Мен жакында Бельгияга барып келдим, мына аз эле күн болду, бир жума деле боло элек. Ошол жака барганда Чыңгыз Айтматов 12 жыл иштеген кабинетке отуруп, ошондон булам бир ыр жаздым. Көптөн бери жаза элек болчумун. Анан ырым эмне жөнүндө дебейсиңерби? Ким жөнүндө дебейсиңерби?
классташтар жөнүндө ошону окуп коеюн дагы бүтүрөйүн. Анткени мен ошол жерде чогулушта турам, англисче конференцияда сүйлөп атам. Аябай маанилүү чогулуш, бир убакта тыңк деп телефонума кабар келди, карасам, классташтарым группа ачып алып сүйлөшө баштаптыр. А дегенде тынч отургула, мен чогулуштамын дедим, бир убакта чогулушту жыйнаштырып коюп класстар менен сүйлөшө баштадым. Эмнени сүйлөштү эсимде жок дейт чогулуштагы, бирок классташтарымды аябай сагынган экенмин, ошондон пайда болгондор. Байкабастан убакыттын жылганын, өттүк ашып өмүрдүн көп кырларын, алыстаган сайын баркы көкөлөп эске түшөт мектептеги жылдарым. Көзүрмемдик жомок сезип бул күндө, ар жылдарды көргөн сүймүн түшүмдө, билим, достук, атаандаштык сүйүүлөр баары болчу бир класстын ичинде. Ошол жомок А тамгадан башталган, аяктаган кезде көздөн жаш тамган, 11 жылда билим өнөр жөндөмдөр саяпкердин тулпарындай тапталган. Бир класска бөбөк кезде киргенбиз, 10 жыл чогуу окуп ойноп күлгөнбүз, ал куракта байлык, бийлик, атактан 5 алууну артык көрүп сүйгөнбүз. Обош ентип 4-5терди санаштык, атак менен атамандык талаштык, жыт сиңишип, боор толгошуп бирдикте өмүрлөрдүн өрүн көздөй бараттык. Өтүлгөндө түркүн сабактар, кош айтылды акыл, адеп санаттар, таасирленип бирибизден бирибиз өттү жукту пикир, мүнөз, адаттар. Жанганына ийгиликтин жарыгы, устаттардын эбегейсиз салымы, теске салган тентектердин оюбай темирден да бекем окшойт сабыры. А дегенде үмүттөрдү актадык, анан барып билим жактан аксадык. Бойго жеткен сайын чанып китепти өң кийимге көңүл бөлө баштадык. Билинбестен жылдар өтүп саналып, жаштык кезге орун берип алалык, делебеле дүрбөт сүйүү ойгонуп, көрсө өмүрдө болуптур чоң самалык. Өткөл кездеп ата-энелер актаган, курагында түндөп көчө таптаган, арабызда тентек балдар бар эле, үйүт түгүл бир бишкекке батпаган. Кыздарыбыз байо бойдон калбады, өзгөрүшүп чоң балдарды жандады. Ачууландык чарт айрылып кеткенсип көдөөндөгү ар намыстын байрагы. Аккууларын көрүнүшүп казгарга, түшүнчүгөнчүн көңүл батып саздарга. Кийинчерээк түшүнгөнбүз аларды, бизге кичүү селкилер кат жазганда. Таңдайларда сактап ал кез татымын, туш-туш жакка таркап кеттик акырын. Мезгил улам өткөн сайын түшүндүм болбостугун классташтай жакынын. Москвада, Сибирь, Ошто, Бостондо, салам жолдо бирге окуган досторго, жаратканым бизди көп жеткирген, жолуктуруп жолубузду кошконго, байкабастан убакыттын жылганын, өттүк ашып өмүрдүн көп кырларын, алыстаган сайын баркы көкөлөп эске түшөт мектептеги жылдарым. 5 мектеп. Жаныңарда жакшы адамдар эч болсун, көңүлүңөр кышта жанган меш болсун. Окуганыңар 5 мектеп болду, алганыңар 5 болду, эми жашоодо калганыңар дагы жалаң 5 болсун. Кудай колдосун, коргосун.